Başladık dostum. Kırgız eli negizi özü dünyönü taң kaldırgan elбиз да. Dünyönü gana taң kaldırбастан өзүбүздү дагы таң калтырып келебиз. Байкап көрсөңүздөр, дүйнө жүзү боюнча бир гана кайрымдуу, мээримдүү, кечиримдүү, меймандос бул кыргыз калкы болуп эсептелет экен. Ошолордун катарында биз дагы кыргыз болуп турганыбызга аябай сыймыктанабыз. Кош келипсиздер. Тур айтасың досым. Мейримдүү, боорукер, конок пейил деп тур айттың да. Мына биздин кыргыз эли досум. Мына кече эле жакында кайрымдуулук кылды. Ошону билдиң да досум. Мына кече жакында бир аксакал менен бир чоң энебиздин үйүнү көчкү басып калды эле. Кыргыз эли карап турган жок Ильяс. Көптү көрсө көл болот болуп, баарыбыз кайрылып аксакалга, акча чогултуп, мынакей 110 миллион акча чогулуптур. 110 миллион сом акча чогулду Ильяс. Эми урматтуу тугандар, ошол 110 миллион акчаны атайын сиздердин көзүңөрчө, мынантип телевидение чакырганбыз, телевидениянын көзүнчө ошол акчаны ыйгарып коелу деп аксакалды атайын бул жака чакырганбыз. Сиздер уруксат берсеңиздер, ошол аксакалыбызды кол чалар менен бул жака тосуп алсак, Келсеңиздер. Аксакалга ошол акчасын келиңиз аксакал. Камера кайсы жакта калды? Телевидение. Мына бул жакта. Камера тартып атабы? Тартып атат. Камера тартып атканбыз. Кел, тартып ал. Келиңиз. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз аксакал. Рахмат эле, жакшы. Кагылайындар. Бисмилlah. Чарчабай, кыйналбай эле келип алдыңызбы аксакал? Ой, каяктан чарчайт эле укканда, жүрөгүм эки жолу жарылып кетейин деди. Эмнеге жарылат? Биринчиси көчкүдөн чүт жерден өлүп калайын дедим, жүрөгүм жарылып. Экинчиси 110 миллиондук гана жүрөгүм жарылып кетейин деп атат. Эми элчилик экен аксакал, элчилик экен чогултуп, кайрымдуулук жасап коелу деп атайын көңүл. Аябай жүрөгүм ыраазы болуп турат эле. Чоң рахмат анан. Эмне эле шалбыят. Я, мына ол эме болуп атат. Мына болду аксакал. Келиңиз. Анан тиги кемпир эле анча акча деген каяк батмак эле. Бардығын чөтөңі батырмақ білеңді, онан болбай атып, мына пакетті салып берді. Ана сумканы ошол акчаны алып кеткен. Акчалағаны. Қоқыстағы ашып қалсам, тыйындарын бұға салып олайын деп. Тур эле ойлопсуз, тур эле. Анча акчаны чогултуш өзү оңой болбоду. Бир жерде чөнтөккө салып чогултуп жүрүш оңой эмес экен аксакал. Аябай кыйналдың аксакал. Аксакал, уктуңуз да канча акча чогулганын аксакал? Укпай ошого жүрөгүм жарылайын деп кетпеди. 110 миллион. 110 миллион аксакал. Кандай акчаны мен только телевизордон эле көрчүм андайды. Жанынан көргөн эмесмин да. Эми аксакал, сиз муну жерге кол коюп берип койсоңуз аксакал. Ошол акчаны алдым деп кол коюп берип койсоңуз кандай дейсиз, ручка бер, Биякта акчаңардын ушул жерге кол коюп коер. Цифрасы жазылбаптыр го. Акчаңардын цифрасы жазылбаптыр го. Сиз кол коюп кое бериңиз, анан мен өзүм жазып коем аксакал. Ушундай боло береби? Ой, боло берет. Сиз кол коюп кое бериңиз. Канагы менге. Ручкабы? Ручка алып келбейсиңби? Ручканы каяктан алып келем мен? Азыр эми аксакал эми муну жерге көрдүңүзбү, баардыгы жазылган аксакал. Сиз бизди алдап атат деп ойлогон аксакал. Сонун болуп жазылган көрдүңүзбү? Ойчу кантип болуп атат деп ойлойм. 110 миллион сом аксакал, кыргыз эли карап турбады аксакал, Өтө боорукер экен. Өтө боорукер. Мынчалык болот деп ойлогон эмесмин нече убакта. Аксакал, мына көрдүңүзбү? Мына баардыгы документально толтурулган, баардыгы жайында. Мен жерге ошол акчаны алдым деп эле кол коюп койсоңуз болду, калганын өзүм жазып коем аксакал. Болду. Кел. Аксакал, биз мен чогулткан акчадан кемитким келбеди да эмнегедир. Мөөрүңүздү басып кое бериңизчи. Ошолдан кирет. Эми кол койдум деп кое бербейинби? Кол койдум деп кое бересизби? Эми мен айтып берейин аксакал, мына акчаны топтош аябай кыйын болду аксакал. Ал акчаны топтош үчүн бир банк сүйлөштүк. Ал банкка ошол акчаңызды топтоп, ошол жерде 50 кыз алдык. 50 кыз иштеди. Мен акчам топтолгон элеби? Ооба. Санаганга 50 кыз санады аксакал. Колдорум мазөл болуп кетти карайып аксакал. Шилекейлери калбай, жаман болду. Ал эми жана кайрымдуулук анын үстүнө жалаң 20 сомдук беришти да, туурабы? Эми ошо көңүлүнөн чыккан көп акча болуп кетти да. Анан кийин аксакал 50 кызга 50 бала алдык дагы. Неге? Жанагылардын шилекей калбай калып 50 бала тилин чыгарып турду да. Мындай кылып санады.
Анан ошол банкка аксакал ошол кызга, ошо кыздар менен балдарга 20 миллион сом бердик. Кызмат акысы. Анан кийин аксакал сиздин үйүңүздү көчкү түшкөндө жанагы 2 бала барып, мындай сары костюм кийген балдар барып иш кылышып аттыбы? Ошол 2 балага 20 миллион сом бердик. Карабашым жуткур жана экөөнүн элеби? Алар жана эмче эстеминде отур. Эмче эстем не? Ой, аныңар эчтеге деле иш кылган жок эле, жөн эле басып жүрдү тегерен эле көчкүнү. Эми ошолорго бердик да аксакал, эми эмче эстем барышты да. Бербесек болбойт. Анан пожарныйга бердик 20 миллион. Пожарный? Пожарныйга. Тиякта жер көчкү болса пожарный эмне тиешеси бар эле? Жок, эми биз коопсуздукту карадык да аксакал. Атайын пожарный жөнөттүк да, кокус өрт чыгып кетсе өчүрөсүңөр деп турду ошол жерде пожарный. Ал деле суунун берки бетинде эле турду. Ошо качан өрттөнөт деген сөйлөлө. Ошого 20 миң бердик да. 20 миллион бердик да, эми өрт чыгып кетсе сууну сордуруп эле ошо атыш керек да аксакал кыскасы. Анан кийин аксакал мына жерде жазылып турат, сварщикке 20 миллион бердик. Эмне жерди сварт этет бекен кайра? Көчүп кеткен жерди. Эми аксакал жанагы МЧСтердин лопаткалары сынганда сваркап турган. Анан кийин аксакал мына аксакал биз деле мындай бир жерге кирип барганда уянат экенсиң аксакал. Ооба. Аябай уянат экенсиң. Анан кийин жөнөкөй кийим менен кирип барсаң тоготпойт экен эч ким. Ильяс экөөбүз $5000 костюм алдык, кийиндик. 15 миң, 20 миң доллардан машина алдык. Жөнөкөй машина менен барсаң эл тоготпойт экен, акча бербейт экен. Атайын Lexus, Jeep машиналарды сатып алып, анан бери чуркадык. Бишкектен 4 үй алып койсоңор болмок экен өзүңөргө дагы. Напса келип калсамчы? Анан кийин оңой болбоду да ошол. Анан аксакал жанагы өкмөттөгүлөр эми аларда карап турган жок да аксакал. Аларга 20 миллион берип аксакал. Экөөбүз Ильяс экөөбүз кой бала, болду, деп талашып атып Ильяс. Оода мыйзам жаздык ага. Мыйзам жаздык. Ага, эмне мыйзам жазасыңар анан апа? Турат го тиякта 120 жазат да ошолор мыйзамды. Ой, аксакал, түкүрүккө мыйзам жазгандан кийин кантип жазбай калайлы аксакал? 13 миллион еврого түкүрүккө мыйзам жазылды го. 13 миллион? Аныңар канча сом болот? 13 миллион евро. 1 миллиард. Миллиард болуп кетет. Миллиард болуп кетет. Түкүргөнгө ошончо мыйзам. Түкүргөнгө ошончо мыйзам жазылды. Анан кийин ушунча акчаны анан жөн бергенге биз деле мыйзам жаздык да атайын ошо кайрымдуулук деп. Анан аксакал эми ошолорго 20 миллион берип, Ильяс экөөбүз, Ильяс, экөөбүз бар экен. Аксакал бизге рахмат айтыңыз аксакал. Ошолордон койгула деп атып, тартышып атып, Ильяс, мына 15 миң сомду алып калдык. Азыр тошуна жүрөгүм кармап калат да 3-чү жолу. Жайам эме кылбай эле коюңуз, бул ошол эле. Ошондой эле болду да. Чогуу ошондой болду. Оңой болбоду да аксакал. Эми эмне кыл десем аксакал эми. Эми аксакал мындай кылабыз, дагы ойлонуп атам. Мен түшүнөм. О кемпир ишенбейт деп өлүп баратса дагы. Эми эмне кыл десем аксакал эми. Мага барып комус менен угузат окшойм эми. Өтө тоңкуй да мындай күй менен эле түшүнөт да. Жана Калыгулдун акыр заман деген ырда берет окшойм бир сен ошо. Эми аксакал ал сиздин немеңиз эми. Анан аксакал биз дагы элге кайрылайлы деп атабыз. Ооба. Болду эми, уят айланайын. Ой, кайрылбай эле коелачы мен аттым анан. Жок, сиздин сый урматыңыз бар аксакал. Сизге атайын элге кайрылып, эми аксакал сиздин агротуңуздун ортосуна кемпириңиз экөөңүздөрдүн көчкүнү түртүп турган эстелигин тургузуш керек болуп атат. Аны деле эсептеп чыгарып койдук. Где-то бир 30-40 миң акча кетет дагы. Ооба. Анда мындай кылгыла бир жолу эле. Тиги мүрзөдөн эле мест алып туруп эле ошого коюп кое берле да. Анан кийин өлгөндө алдын чукуп анан көмүп койсоңор да бизди. Эми аксакал ал жагын ойлонуп көрөбүз. Мына элге ыраазычылыгыңызды билдирип койсоңуз болот. Мына камера тартып атат аксакал. Сизге эркин микрофон беребиз аксакал. Мейлим. Келиңиз. Мына бул жерге туруп өзүңүз сүйлөп коерңиз. Көтөргүм да келбей калды. Жо салып алыңыз аксакал, салып ала бериңиз. Не дейм эми? Рахмат, урматтуу кыргыз элим. Мына сиздер бар экенсиздер. Алып атам.
Эң башкысы рахмат. Анан кокус мындан кийин дагы бере турган болсоңор, мындай прямо эле өзүмө берип койсоңор, Рахмат. Эчтеке эмес аксакал, келиңиз эми сизди узатып коелу. Билдирип түшүп келиңиз аксакал. Телевизорго чыкканга 2000 сом да ошону берип коесузбу? Нар жактан берет аны. Ошону берип Биз беребиз, неме кылабыз? Сүйлөшөбүз, беребиз аксакал. Красавчики.